Салам достор, сиздерге терең ыраазычылык, эң сонун кайтарым пикирлер, суроолор, каалоо тилектер келип атат. Бул үчүн терең ыраазычылык, анткени алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп жатканыңыздар үчүн биз ыраазыбыз. Ошолордун арасына кечирбестик, болгондо да өзүн кечирбестик, өзүмдү кечире албай атам деген бир суроо түшүптүр. Ошол өзүн кечирбестик жөнүндө сөз кылууну туура көрүп отурабыз. Деги эле бир эң сонун кыргыз элибизде макал бар да, азыр эстеп кеттим. Мүдүрүлбөс туяк жаңылбас жаак болбойт деп эч айлайт болгондо, ар бир адам мүдүрүлөбүз, ар бир адам жаңылабыз. Бирок кай бир адамдар мүдүрүлсө да, жаңылса дагы эч нерсе болбогондой туруп, андан ары жашоосун улантып, ошол нерседен сабак алып алдыга гана жөнөй берет. Ал эми кай бир адамдар ошо мүдүрүлгөн жерин кечке карап, мындай образды түрдө элестетсеңер, кечке мүдүрүлгөн жерин тиктеп, ошол жерди анализ кылып, ошол жерди күнөөлөп, өзүн күнөөлөп, мен өзүмдү кечире албайм, оозуман ушундай сөздөр чыгып кетти. Кыскасы, өзүнө мындайча айтканда, мен жеткилең болушум керек деген реалдуу эмес күтүүнү коюп алган деп айтсак болот да. Мага бир сөз айкаштары жакты. Жашоодогу биздин каталарыбыз биздин досторубуз деп уккан элем да. Ооба. Билесиздерби, биз каталарыбызга досторубуз катары мамиле кылсак таптакыр башкача. Анда бизде өзүбүздү кечирбестик деген нерсе орун алмак эмес. Анткени ошол ката болбосо, бизде бүгүнкү күндөгү мен болмок эмесмин. Ошол ката болбосо, мен бүгүнкү күндө көп нерсеге үйрөнө алмак эмесмин да. Ошондуктан бул биздин жашообуздун бир бөлүгү катары караганыбыз жакшы. Кетирген катачылыктарга бул бир процесс, бул бир кокустан болуп кеткен ката эмес, керек болсо жашообузда болуш керек болгон ката да болушу мүмкүн да. Анан ийгиликсиздик жок, тажрыйба бар деген сөз аябай жакты. Карасаңыздар, ийгиликсиздик, жол болбостук жок, тек гана тажрыйба. Демек, бул эмнени билдирет? Кандай гана жолубуз болбой калабы, ийгиликсиздикке учурайбызбы, муну биз тажрыйба катары карашыбыз керек. Анткени мен ишенип турам, ар бир жолубуз болбой калган нерседен биз көп тажрыйба суруп чыгабыз. Биз билип калабыз, демек мындай кылыш керек экен, демек баландай кылыш керек экен. Анан ката деген жок, кайтарым пикир бар дейт да. Билесиздерби, биз көп учурда бир катаны кетиребиз да. Адамдар бизге өзүнүн кайтарым пикирин, биз жөнүндө өзүнүн оюн айтып атса, биз аны автоматтык түрдө ката катары, мен кетирген каталарды айтып атат деп кабыл алабыз да. Жок, андай мамиле кылбаңыз. Адамдар сизге пикирин айтып атса, тескерисинче сүйүнүңүз, анткени пикирлер бизди эмне кылат? Өстүрөт. Пикирлер биздин кемчилигибизди, же болбосо пикирлер биз дагы деле өсүшүбүз керек болгон жерлерди ошол жерге фокус кылганга жардам берет да. Ошондуктан мындан кийин жашооңуздун ураны кылып алыңыз. Каталар бул менин досторум, жана эч качан жолум болбой калды, ийгиликсиз болуп калдым дебейсиз. Бул менин тажрыйбам деп айтасыз да. Эми ката кетирип алганда кандай мамиле кылышыңыз керек? Билесизби? Биз көп учурда артты карап, анан кайсы учурда өзүбүздү кечирбейбиз? Качан биз болушунча 90 градус артка кайрылып, катабызды кайра анализдеп, эмнеге мен ушунда ушинтип койгон жокмун? Мен ушул үчүн өзүмдү такыр кечире албайм деген учурда ошо өзүн кечирбестик келет. Бирок билесизби? Сиз ошол учурда биздин аң сезимибиз болгон аракетти, болгон чыгуу жолдорун издеп, анан кылган кадамыңыз болгон. Сиз ал учурда жөн эле бир жеңил ойлуулук менен чечим чыгарып, же жеңил ойлуулук менен бир кадамдар таштап койгон эмессиз. Сиз болушунча жет өлчөп бир кескенсиз, болушунча акылга алчыгансыз. Тек гана сиз көп убакыт өткөндөн кийин эмне үчүн артты карап алып туруп кечире албай атам деп атасыз. Анткени сиз андан бери кыйла өстүңүз. Андан бери сизде көптөгөн түшүнүктөр пайда болду. Андан бери сиздин көз карашыңыз өзгөрдү. Адам өзгөчө өскүсү келген адам бир орунда токтоп турбайт. Адамдын аң сезими, көз карашы, дүйнө таанымы күн санап өзгөрүп, күн санап өсүп турат. Эгер мен бүгүнкү абалым менен 10 жыл мурунку кылган иштеримди карай турган болсом, менде анда өзүмдү кечире албаган толтура фактылар чыгышы мүмкүн. Мен тек гана билем, ошол учурда мен болгон аракетимди кылгам, колуман келгенин кылгам, бүгүнкү күндө мен башкамын. Көрдүңүзбү? Ошондуктан өзүңүздү жебелебеңиз, өзүңүздү жекирбеңиз, өзүңүздү мындай башкача айтканда тескерисинче шыктандырыңыз. Мен ошондо болгон аракетимди кылгам.
болду. Мисалы Айгүл же Айнура, Нурлан, токтот. Сен ошондо баардык аракетиңди кылгансың деген нерсе менен мындан кийинки, башкача айтканда биз дайыма айтып келебиз, бүгүнкү күнүңүз менен жашап баштаңыз.